11 май күнүнөн тартып Тогуз Тураа районуна караштуу Казарман айылында ынтымактуу эл, көрктүү айыл деген аталыштагы жергиликтүү демилге ишке ашырылып баштаган. Долбоордун алкагында Казарман айылындагы Борбордук көчөлөрүнө гүл койгучтар коюлуп, ачылыш акциясында башка мекемелер дагы гүл коюу эстафетасы узартылган. Эстафетасы бизге бериле элек болсо дагы көчөбүзгө коюлган гүл салгычтарды бизди шыктандырып, мотивация берди. Өзүбүзгө бала бакчага ылайыкташтырып, азырынча 2 гүл салгыч иштеген жумушчулар менен чогуу демилгелерди жасаттык. Биз дагы Казарман айылынын мекеме ишканалары жана жеке ишкерлерди демилгени колдоп, айылды көрктөндүрүүгө салым кошууга чакырам. Баарыңыздарды гүл кесе эстафетасына активдүү катышууга чакырам. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын эмгек калктыш менен камсыз кылуу жана миграция бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жусупова Бурул Дүйшөголовна биздин районубузда азыр гүл фестивали уланып жатат. Ошо гүл кесе фестивалын улантып Тогуз Тураа райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы жайгашкан имараттын терезелерине гүл текчелерди орноттук. Бул гүл текчелерди коюу демилгесин өзүбүздө иштеген жаш адистерибиз Калыс Масиров жана Назгүл Тилегеновалар көтөрүп чыгып, ынтымактуу эл айыл долбоорун ишке ашырышты. Демилгенин жергиликтүү коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынып, элдерге жакшы маанай тартууланды. Гүл фестивалындагы биздин өзүбүздүн жетекчибиз Чолпонай Жеңишевна дагы демилге кылып, улап колдоо көрсөтүп, биздин имараттын 6 терезесинин сыртына гүл койгучтарды орнотуп берди. Ошол гүл текчелерге гүлдөр өстүрүлүп, районубузга көрк кошулуп, алыстан келген адамдарга жакшы маанай тартуулап жатат деп ойлойм. Коомчулугубузду дагы жеке ишкерлерди, мекеме ишканаларды гүл фестивалын улантып кетсек деп чакырат элем. Ошол гүл текчелер орнотулуп, районубузга гүлдөр өстүрүлүп, көчөбүз көрктөнүп турса, бул ар бир адамга жакшы маанай тартуулайт деп ойлойм. Айланабыздагы мекемелер бири-бириз менен сүйлөшүп, кел сугаралы, гүлүбүз кандай өсүп атат, карап туралыбы деп бири-бирибиз менен сүйлөшүп, гүл текчелер бир топ бири-бирибизди жакындатты деп ойлойм. Буюрса ушул демилгени колго алып, районубуз жалпы колдоп улантып кетели чакырык кылат элем да.